Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин экс-министри, Кыргыз Республикасынын Дүйнөлүк бириккен күрөштөр федерациясынын вице-президенти Мелис Турганбаев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Мелис мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына саналуу күндөр мурда биздин Кыргыз мамлекетинде 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну болуп өттү. Биз бул жума ошол белгилүү ишмерлерден, ушундай бир ушул спорт тармагындагы өкүлдөрдөн ушу бизде болуп өткөн көчмөндөр оюну жөнүндө ой пикирлерин ортого салып жаттык эле. Сиздин пикириңиз кандай? Эми көчмөндөр оюну мына бизде 3-чү жолу өтүп атат. 6 жыл, 6 жылдын ичинде баягы 2 жылда бир өткөзүлө турган көчмөндөр оюну мына быйыл аябай өзгөчө болуп өттү деп ойлойм. Себеби мурункуларга караганда дагы мындай коопсуздук жакшы, эми баягы анча-мынча мындай кемчиликтер болду. Эми ал бардыгы эле, мисалы мен Азиялык оюндарга барып жүрөм, дүйнөлүк олимпиадага барып келдик. Мына 4-5 олимпиаданы барып, ачылышын кандай болгондордун баарын көрүп жүрөбүз. Бардык жерде эле мындай кичине кемчиликтер болду. Бул көчмөндөр оюнунда деле кемчиликтер болду бизге. Бирок аябай жакшы, мындай чоң деңгээлде өттү да. Элдин да маанайы жакшы болду. Погодабыз да аябай жакшы болуп берди ошол күнү. Андан сырткары мына быйыл биздин балбандарыбыз дагы кыргыз элин баягы сүйүндүрүп берди. Мындай болуп көрбөгөн. Мына 8 медалга татыктуу болуп келдик. Анын ичинде мына жакында тиги Айсулуу Тыныбекова дагы мына алтын медалга деп айтып атышат. Андай болсо дагы мына бүгүнкү күндө мына 8 медал күрөштүн 3 түрүнөн биз чоң жетишкендиктерге жетиштик. Андан сырткары мына жекелеп общий алып келсек дагы мына 20дан ашык медалга кыргыз мамлекетинин спортчулары жетишип келди. Сөзүңүзгө аралжы коомчулук ушуну абдан күтүп жатат. Айсулуу Тыныбекованын жанагы атандашы ошо допинг ичип алган боюнча бул мурда болуп көрдү эле мындай нерсе. Практикада ал эгерде допинг ичип алганы далилденсе, алтын экинчи тарапка өтөрү. Бул алтынды биз чындыгында эле күтсөк болобу? Күтсөк болот. Эмнеге? Себеби мына 10 жыл 2008-жылы Пекин олимпиадасында бизде мына биздин өзүбүздүн эркин күрөш боюнча күрөшкөн атактуу балбаныбыз Базар Гуруев мына быйыл март айында ошол күткөн медалын, коло медалын мына ошол Азиялык чемпионатта биздин Бишкекте болуп өткөн быйыл. Ошондо тапшырбадык. 10 жылдан кийин алды. Бул мүмкүнчүлүк бар. Азыр дагы бир анча-мынча технический Азиялык улуттук национальный олимпийский комитет уже медалды уже монгол балбанынан алышты. Азыр эми өзүлөрүнүн решениясын баягы кабыл алгандан кийин анан биздин улуттук олимпиадалык комитетке жиберишет. Анан баягы бир жакшы торжество кылып бир болгон мамилет салтанат менен, чоң салтанат менен тапшырабыз Айсулууга. Ушул жерде бизде көчмөндөр оюнунда көбүнчө бул спорт оюндары десек да болот. Биздин илгертен бери ойнолуп келе жаткан оюндар десек да болот. Көп ошол оюндардын өтүшү болду. Анын ичинен улак оюну бир топ бир түшүнбөстүк нерселер менен жана бул жерде саясатка да аралашты деген коомчулуктун ой пикирлери бар. Ушул биздин бир өтө атагы чыкпаган же буга чейин бир чоң жеңишке ээ болбогон кошуна өзбек мамлекетинин улакчыларынан казак мамлекетинин улакчыларынын жеңилип калышына сизге кандай бир таасир калтырды? Эми бул мындай да, бул спорт, конечно, баягы политикадан сырткары болуш керек. Эми бирок ошого деле мына дүйнөлүк мамлекеттерде деле мына олимпиадалык оюндарда, дүйнөлүк мелдештерде мына мен эми спортто канча жылдан бери жүргөндөн кийин
чынын айтканда кээде саясатташтырып ийип атышат да, көп жактарынан. Мисалы жанагы ар кандай мындай бөгөттөрдү коюшуп, ар кандай санкцияларды коюшуп, жакшы спортсмендерге баягы политизировать этип атышат. Бирок оюндарда эми баягы күч атасын тааныбайт. Эмнеге? Бул спорт. Андай болушу мүмкүн, ар кандай жагдайлар боло берет бул жерде, эч кандай неме жок. Мисалы бүгүн Өзбектин командасы аябай баягы күчтүү командалардын бири болуп келди. Анан казактын командасын утуп алышты. Бул жерден эч кандай неме жок. Бул жерден мындай бир чоң саясат жасаштын да кереги жок. Биз наоборот сүйүнүшүбүз керек. Коңшу биздин боордош мамлекеттерде дагы ушул көкбөрүнүн өнүп өзүгүп атканына дагы мына азыр Өзбекстандын командасы мындан кийин дагы мындай жакшы аттарды сатып алып, жагы мындай каражаттарды алар муну билет. Мындай нерсени аябай жакшы билишет да өзбектин спорт чиновниктери. Себеби мына берки олимпиадалык спорттун түрлөрүнө дагы булар аябай чоң салымдарын кошуп келатышат да бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде баягы күч атасын тааныбайт, дагы жолу айтып койгон, бул жерде эч кандай саясат жок. Утуп алышты, значит, молодцы, ал выиграли. Финалга чыгышты, биздин команда менен ойношту. Аны туура кабыл алыш керек. Аны биз эч кандай мындай тиңдей мындай жагына кабыл албашыбыз керек. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте ушул көбүнчө мамлекеттик кызматта иштеп, бир убактылуу мамлекеттик кызматта болбой калган биздин ушундай бир аткаминерлер инсандарыбыз ошол учурда бир оппозиция боло калып, же болбосо бир дагы бир нерселерди ойлоп табышып эле жүрүп жаткан иштерге бөгөт койгон учурлар көп болот. Ал эми сиз деген ушунча жылдан бери көбүнчө спорт менен эле алектенип, биздин келечек муундарга бир жакшы тарбия берип келе жатасыз. Мунун бир мисалы, биз ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюну менен бул жакта өткөрүп жатканда, сиз Одесса шаарына барып, ошо эл аралык бир жылда бир өтө турган спорт жана коомдук ишмерлерин каржылоочулар өткөрө турган ушул бир Золотой мангус деген эл аралык бир салтанатка катышып келдиңиз. Бул жерден дагы жөн кайтпай, сизге дагы ошол спортко катышуучу жана ошол спорттун көп жылдан бери өкүлү болуп келе жаткандыгыңыз үчүн сизге да сыйлыктар ыйгарылганын уктук. Ошол боюнча коомчулукка азын улак айтып берсеңиз. Эми бул чынын айтканда мына 10 жылдан бери ушул чоң ушул эл аралык бул спортивный премия да, бул Оскар деп койсок болот, бул спорт тарабынан. Себеби мындай пока дүйнө жүзүндө эч жерде өткөзүлө элек, мына ушул Украинада мына 10 жылдан бери өткөзүп келет. Мына быйыл өзгөчө өттү. Себеби 10 жылдык юбилейи болду. Ошого байланыштуу 1200дөн ашык киши коноктор келишти ошол жерге. Анын ичинде ушул атактуу спортсмендер дүйнө жүзүндөн, атактуу политиктерди чакырышып, общественный деятельдерди, андан сырткары ошол спортивный меценаттарды, спортко өзүнүн салымын кошуп, жардам берип, ушул спортту колдоп, ар бир мамлекетти колдоп жүргөн адамдардын бардыгын ошол жерге чогултуп, анан ошол жерде баягы өзүлөрүнүн опросторун биз ошол жарым жыл мурун бергенбиз. Ошолордун бардыгын неметип, анан ошого байланыштуу анан ошол жерден ошол премияны тапшырышты. Бизден спортсмен балбандарыбыз чакырылган. Мына Канбек Жолчубеков мына канча жылдан бери кыргыздын желегин желбиретип жүрөт. Биз ошол баланын фамилиясын бергенбиз. Бизге баягы улуттук олимпиадалык комитетке, анан федерацияга өзүбүздүн ошого каттар келип түшкөн болчу. Ушул биз суранабыз, бир 200 спортсмен жакшы ушул атактуу спортсмендерден жылдын жыйынтыгы менен деп туруп, анан биз ошол Каныбек Жолчубеков греко-римский күрөшүү боюнча команданын капитан командасы болуп келди мына азиялык оюндарда. Анан жаш өсүп келаткан балдар, жаш өсүп келаткан балбандарыбыздын арасынан биз Жолдошбек Улукбекти бердик. Мына жаштар арасында Азиянын чемпиону бир нече жолу, көптөгөн чоң эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү болуп жүргөн. Анан эң жаш бала мына 98-жылкы Акматов тиги Эрназар деген жигитибиз бар. Мына жакын деле жаштыгына карабай мына баягы чоңдар арасында
могу Бишкек шаарында өткөн азиялык чемпионатта мына 3-чү месттен болду. Андан сырткары жаштар арасында жакын деле Индияда болуп өткөн азиялык чемпионатта дагы мына күмүш медалдын ээси болуп келди. Мына ушул 3 балбаныбызга бергенбиз. Анан федерациялардын атынан болсо ушул мен аты жөнүм жөнөтүлгөн экен, ошого байланыштуу ушул мына 4-өбүз барып келдик. Ошол жерден ошол эл аралык сыйлыктарды алып келдик. Бүгүнкү күндө аябай чоң деңгээлде өттү. Бир 30тан ашык мамлекеттин өкүлдөрү болду. Кыйын баягы олимпиадалык оюндардын дүйнөлүк чемпиондордун болуп жүргөн спортчуларга жолуктук. А жерде мындай өзүнчө бир аябай чоң бир жыйын болду. Ошол жерде мындай бир чоң мероприятие болуп өттү. Анан эми бул Золотой мангустун өзүнүн историясы да чоң. Мына Украинада бул негизи общественный организация экен, спортивный общественный организация. Көптөгөн спорт залдарды салышыпты бар экен. Көптөгөн мындай атактуу спортсмендер дагы ошол жанагы спортивный клуб Алтын мангус деп коет экен. Ошондон чыккан дагы мына Украинанын желегин желбиреткен көп чыган спортсмендер бар экен. Дүйнөлүк аренада мындай желектерди желбиреткен мыкты спортсмендер бар экен. Алар да келип катышты. Алар да катышты бүт баары. А жерде эми улуттук комитеттин Украинанын башчылары катышты. Министр спорта образования жүрдү ошол жерде. Шаардын мэри өзү лично ушул ай башына чейин катышты. Мен ойлоп атам, аябай чоң деңгээлде депутаттар болду. Верховный Рададан бир 7-8 депутат келди ошол жерде. Аябай чоң деңгээлде өткөзүштү. Мына өзүңүзгө болгондой, биз быйылкы 3-чү жолу өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюнун кошуна өлкөгө Турцияга быйыл ошол эстафетаны өткөрүп бердик. Анткени бул оюн канчалык мамлекеттен мамлекетке жылып турса, ошончолук мамлекетке да бир чети пайдасы тиеткен. Анткени туристтердин келишине, башка элдердин көрүп жерди көрүшүнө деген сыяктуу. Мына эми түрк элине кетти. Буга чейин 3 жолу өткөндө бизге чет мамлекеттен келген туристтер, ошо коноктор биздин жердин канчалык кооздугун, кыргыз элинин канчалык меймандос эл экени өздөрү күбө болуп кетишти. Ушу сиз жогоруда айтып жаткан Алтын мангусту биздин Кыргызстанда өткөрүү идеясы болгон жокпу? Эгерде болгон болсо, аны биз кандай деңгээлде өткөрүп бере алат элек? Эми ал жерде баягы биз орг комитет менен мындай сөз болду. Биринчи предварительно мындай сүйлөштүк. Сүйлөшүүдө мен бир нече мамлекет, мына Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, ушул мамлекеттер мындай бир идея катары айттык. А жерден ушул эми бул дүйнө жүзүн боюнча ушул единственный спортивный бир чоң премия экен, ушул Золотой Алтын мангус. Ошону мындай мурда мисалы бул эми бул Оскар считается, да. Анан биз ойлоп атабыз, бул эми ушуну мындай бир мировой бренд, мындай географиясын бир мындай көбөйтүш үчүн мындай себеби Оскардагы мындай жылыга мамлекет шаарларды минет этип атпайбы. Мисалы быйыл бөлөк шаарда, эртең тиги шаарда. Мен предложим, давайте биздин мына көчмөндөр оюнун как раз 8-inde болду, көчмөндөр оюнунун жабылышында болду. Биз интернет аркылуу мындай көргөздүк баардыгын, чын айтканда ал жерде баары таң калышты. Бул эмне деген, була кыргыздар, кыргыз мамлекети бүгүнкү күндө өзүлөрүнүн мына чыныгы көчмөн экендигин, өзүлөрүнүн баягы каада салтын бүгүнкү күнгө чейин сактап калгандыгын аябай суктануу менен ал жерде дагы мындай бөлүштү. Ошондо дагы айтты, жанагы Национальный комитеттин вице-президенти келип катышты, Равиль Сафиуллин. Ошол айтты, мына бизден дагы 25 спортчубуз ошол көчмөндөр оюнуна кетти деп. Ошол жерде дагы мындай аябай чоң сөздөр болду. Анан биз баягы моменттен пайдаланып сурандык, давайте биз дагы бир ушуну бир мындай Ысык көлдө, ошо Кыргыз мамлекетинде өткөзгөнгө бизге дагы мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттик деңгээлдерде бизге мындай неметкиле деп. Себеби бул жерден эми мындай да, мына Украинада өткөндө деле бюджеттен бир тыйын акча тиги жерде каралган жок. Просто мамлекет колдоп эле ошол жерге келип,
Меценаттар өздөрү колдоп турушат. Меценаттар өзлөрү эле колдоп өткөзүп койсо болот. Мына бул жерде деле мисалы бюджеттен бир кандай бир тыйын акчанын кереги жок. Себеби мамлекеттик чиновниктер ойлобосун, анан муну Турганбай активдүү алып дагы мамлекет өткөзсүн деп жүрбөсүн деп. Колдоочулар көп. Мына ар бир ошо международный организация болгондон кийин ошо жердеги эле бир топ меценаттардын баардыгы аябай колдоп өтүштү. А жерде айтышты, пожалуйста, давайте биз берели, анда чоң деңгээлде өткөзөлү деп. Эмнеге бизде өткөзө турган жерибиз бар. Опыт болсо бар. 1200дөн ашык киши келет экен, муну тосуп, жакшынакай өткөзүп, кайра татынакай кылып койсо болот деп ойлойм. Себеби алар да көрүп алып, мына дүйнөлүк баягы спортсмендер келишет ошол жердечи. Ошол көлүбүздүн дагы бир жолу кандай мындай Кыргыз элинин, Кыргызстан кандай экенин дагы бир көрүп кетет го деген эле негизде мен ошону предложение кылдым да биз үчүн. А бул жерден эч кандай бюджеттин бир тыйын акчанын кереги жок. Биз өзүбүз организовать этип эле мына совместно НОК, Федерация борьбы, меценаттар бар бул жерде, мындай единомышленники есть, которые будут поддерживать. Ошолор менен эле чогултуп эле жасап койсок болот деп ойлойм. Өткөзүп, чоң деңгээлде өткөзсөк болот. Мына ошентип бүгүн деген биз бир чоң нерсени өткөрдүк. Кыргызда жакшы сөз бар, тойдо болот, тойдун ертесинде болот дегендей, биздин ушу көчмөндөр оюнуна келген коноктор ар ким өзүнүн ар кандай ой менен кетишти. Менимче көпчүлүктөр жакшы эле ой менен кетти болуш керек, анткени биз колдон келген кыргыз улуу эл экенин дагы бир жолу көрсөттүк. Менин айтайын дегеним, бул эми тойдон кийинки нерсе биздин өлкөнүн эртеңки көз үчүн, же болбосо бүгүнкү алып бараткан иштерине сиздин көз карашыңыз кандай? Анткени дагы деле бир туңгуюкта тургансып, дагы деле ошол жол таппай жаткандай эле көрүнүштө болуп, коомчулук дагы деле бир башкача көз караш менен карап турат. Эртеңкибиз кандай болот, келечегибиз кандай болот? Биз бир эле көчмөндөр оюну менен эмес, мындан ары дагы жашап кеткенге, келечек урпактарга жакшы шарт түзүлсө экен деген. Ушу мурунку мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн, коомдук иштерди алып барып жүргөн инсан катары сиздин жеке пикириңиз кандай? Эми жеке пикирим мындай да, мына мен деле министр болуп иштеп жүргөндө канча деген мындай негативдер айтылып жүрдү менин артыман. Бирок мен ага вообще көңүл бурган жокмун. Өзүмдүн ишимди татынакай так аткарып, элдин алдында, ошол өздүк курамдын алдында мен бүгүнкү күндө мындай жүзүм жарык деп ойлойм да. Ошондой эле мына мен азыр деле мына азыркы иштеп аткан, азыркы этапта иштеп аткан бийлик, мисалы президентибиз баштап премьер-министрлерге көп мындай сын пикирлер көп айтылып атат. Бирок ага көңүл бурбостон элди ойлоп эле өзлөрүн койгон, алдына койгон талаптарын, максаттарын ишке ашыра бериш керек да. Баягы мындай да, караван идет, а собака лает деген орусча бир жакшы макал бар да. Эми баягы тиги баягы эмне деп бирдемеге жетпеген кишилер бар да, бийликке жетпегендер бар. Ар кандай бир өзлөрүнүн ичкүдүлүк. Бизде Кыргызстанда мындай ичкүдүлүк көп да. Ар бир мындай жакшы жасап аткан нерсени ар дайым мындай куйкум чыгарып турушат да. Мындай, бул мындай болуп калыпты, жакшы болуп атса дагычы. Мына ошол себептен биз кичине анча-мынча дагы алдыга жыла албай турабыз бүгүнкү күндөчү. Бийликте иштеп аткан ар бир чиновник өзүнүн аракетин кылып атат. Ошону биз кайра наоборот ага жардам беришибиз керек. Убакыт беришибиз керек. Шарт түзүп беришибиз керек. Анан деген баардыгы эле нерсе жасалып аткан нерсенин баары эле жаман деп эле баягы айта берсек баардыгы жаман боло берет. Анан айрыкча могу кез-кезде мындай көп мындай лишний көп нерселер, ашыкча көп нерселер айтылып кетип атат. Эми мындай да ар бир адамда ошибка бар. Мындай катачылык кетет ар бир адамда. Бирок ошол катачылыкты жоопкерчилигин сезип туруп кайра оңдоп турса, бул да аябай жакшы болот деп ойлойм. Бул кирбең кете берет, итүрө берет деген сөз буга чейинки президенттерге да айтылып келди эле, бирок ага карабастан бизде көпчүлүк өзгөрүү болгон жоктугун коомчулук айтып жатышат. Бүгүнкү бийлик башчыларына сиздин ушу бир үмүт артып, жок булар деген өндүрүштү ойлоп атат, же болбосо элди ойлоп атат, же болбосо биринчи элди деген адеп ахлатка, ыймандуулукка тартып алалы деп атат деген бир өзгөчөлүк жеке оюңуз кандай? Кандай өзгөчөлүктөр менен иш алып барып жатасыз? Мындай да, эми президенттик шайлоо бүткөнүнө президентке 1 жылда боло элек да, биз убакыт беришибиз керек да. Мына ошол күндөн баштап эле кайра башталды да.
чындуу тегерени. Мен эч качан бирөөгө мындай жагалданып, же болбосо бирөөгө мындай шайлы бүткөн нерсе эле башталды. Мурунку бийлик менен деле, мисалы, андан мурункулар менен деле иштеген, мына азыркылар менен деле жакшы билем, жакшы мына көбү менен көп президент менен деле иштешкенбиз биз. Мына Орушто губернатор болуп турганда мен эч кандай мындай паткалым иш кылбадым, убакыт бериш керек. Убакыт бериш керек. Ал үчүн президент дагы мындай окружениелерин караш керек бизчи. Бизде көп нерсенин баары тегереги. Тегерегинде каякта бир баягы немелер чогула калат, мындай адамдардын баардыгы мындай способный болот да аларчы. Кандай кылып туруп эле башын айландырып эле ушинтип эле жанына кирип эле анан былгыта баштайт да. А президент көп нерсени, мамлекет башчысы көп нерсени билбей калат. Ким кандай деп эмне кылып аткандыгынчы. Тигилер эле ошол ылдыйтылар эле баягы барын тиги баягы жайлай берет да. Мына ошондой адамдарды мындай тандап, мындай тегерегин тазалап, жакшынакай кылып турса, мен ойлоп атам, алдыда келечек бар. Алдыга жылабыз деп үмүттөр көп. Мына коррупция менен күрөшүп атат. Көп нерселердин баардыгы ачыкка чыгып атат. Бирок дагы мындан дагы жакшы жасаса болот. Эми убакыт беришибиз керек, 1 жыл боло элек. Анан баягы убагы келгенде, анан элдин алдында дагы мына президент дагы кыдырып жүргөндө көп нерселердин баардыгын айткан да элдин алдында, убадаларын берген, акырындан ошонун четинен аткара баштады. Бирок ошону аткара турган баш шакирттери жакшы болуш керек да. Бул кишини подвать этпей иштеш керек ушулар. Мындан келди вазирдин жамандыгы хандын башына түшкөн түйшүк деген сөздүн чындыгы бар экен. Мына туура айтып атасың. Мына ошолордун баардыгы мындай бирке таразалап, анан деген мындай жамандагандар көп. Жамандагандар көп. Тиги жаман, бул жаман, анан эле поливать этишет кирип алып кээдечи. Эми ошолордун негизинде көп деген мындай жакшы профессионал, жакшы иштей турган көп адамдар биздин ишкерлерибиз мындай көчөдө жүрүп атышат да бүгүнкү күндөчү. Ошолорду да карашыбыз керек да. Баягы эмне деп койчу эле, баялынын таягы деп койчу эле, ошо сыяктуу болуп эле баягы эле илгерки эле немелердин кээ бирлери келип эле ошол жерде эле баягы мутиловка кылып эле ошол жерде иштеп атышат кээ бирлерчи. Анан мен эми мындайда канча жылдан бери, мына 30 жылдан ашык мына оперативдик кылмышта, кызматта иштедик, МВДда иштедик, көптөгөн чоң иштердин баардыгын жасадык. Анан мунун баардыгы мындайда баягы жумуш жок жүргөндө көп нерсени эл сага, элге жакын болот экенсиң да, себеби жумушта жүрүп кээде немете албай каласың да, анан эл ачык эмнесин айта баштайт. Мына көчөдө жүрөсүң, көчөдө эл эмне деп аткандан бүт баарын анализ көрүп турасың, угуп турасың, каяктан ошибкалар болуп атат, катачылык каяктан кетип атат, ким кимди деп атат, ким кандай кылып атат. Баардыгы бай элдин оосунда элек жок дейт. Элдин айтканы туп-туура. Эл эгерде эл бүт баарын билет, эл тараза. Эл калысы, эл тараза, баардыгын көрүп турат. Мындан келди кадр маселесинде бул өлкө башчысынын өзүнүн жеке пикири да болуш керек деген жыйынтык экен. Сөзүңүздө калет жок. Бардыгыбыз эле бир жакшы үмүт менен карап турабыз. Эң негизгиси дагы бир жолу айтып кетерим, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун менимче кыргыз элем 100% болбосо дагы 80-90% биз жакшы деңгээлде өткөрүп алдык деген нерсеге баарыбыз макул болуп жатабыз. Туп-туура. Айтып атпаймынбы? Көчмөндөр оюну кыргыздардын жана алдыда айтып өтпөдүмбү? Мына кыргыздын ким экендигин көргөзөт. Это бул замысыл дагы баардыгы туура болгон. Мына эми азыр Түркия мамлекетинде өтсө, бул да аябай жакшы. Мамлекет бөлөк мамлекеттерде өткөзүшүбүз керек. Мына кошуна мамлекеттерибиз бар, биздин өзүбүздүн өмүр бою көчмөндөр бар. Булар өтүш керек. Бирок бул көчмөндөр оюнунун эң автору биз болуп калдык да. Эң негизгиси башы биз. Бул биз бунун үчүн биз сыймыктанышыбыз керек бүгүнкү күндөчү. Мына спортко мына канча жылдан бери мына почти бир 10 жаштан бери да. 10 жашыман бери мына спортто жүрүп келатам да бүгүнкү күнүчө. Андан кийин мына чиновник болуп иштедик. Спорттон да көп жетишкендерге жетиштик. Анан эле ушу мага келгенде да көп нерселер себеби мына мен байкап калдым да баягы балбандар тосуп алганда балбандар менен учуп келдик да. Ошол жерде 8 күн биз чын айтканда эшикте калап жүргөн жокпуз да. Ошол жерде иштедик.
спортсмендерди даярдадык, судьялар менен иштедик, баардыгын эметтик. Келгенден кийин бир дагы мындай массовый информация мына көргөзүп же болбосо мен ошол жерден интервью алышкан. Ошонун бирөөсүндө көрөсүң, ушундай бир, я не знаю, кто-то баягы мени немети көрө албайт да көбүчү. Эми бул эмне деген ишкөйлүк мен түшүнбөйм бугачы. Мен буга деле эметмин, бирок муну айтайын деген деле ниетим жок болчу да. Баягы эми ушундай себеби мен билем да, мына мисалы Өзбекстанда, Казакстанда деги эле бөлөк мамлекеттер эсенгелене алалы да. Спорт деп жан талашкан кишилеринчи тим эле колдошуп, ошолордун немети наоборот келип мамлекет жагынан биз мамлекеттен бир тиын акча сураган жокпуз да. Биз общественный организация, федерация. Ошол жерде бир жоон топ ишкерлер, меценаттар ошол жерде чогулуп алып ошол ушул мамлекетке наоборот жардам кылып спортту көтөрөлү. Спорт менен биз желек менен даңазаласак, мындан дагы балдарыбыз өсөт деп даңазалап даяр болуп биз ошентсек, ушу бизди көбү көргөзгүсү келбейт да мамлекеттик каналдарда. Эми таарынбай эле койсун, баары таарынбасын менчи. Бирок бул айта турган нерсе да, негизи. Ошол жерде мына турдук, ошол жерде баардыгы алып кетти, бир жерде көргөзүлбөйт. Анан эле бир маалда эле автор болуп эле дагы бирөөлөр чыга калышат да. Бизде ушундай элдин бирөө жасаган нерсени бизде бир мастерибиз да ошогочу. Бирөө бар автор болуп чыга калып анан биз жасадык деп туруш. Бышкан ашты нерсе болуп кээде мындай да мен ачык айтып коеюн. Кээде мына мисалы мамлекетте мүмкүнчүлүк болбой калат. Бир спортсменди бөлөк жака бир чоң мелдешке жибергенге федерация бизге кайрылышат. Ушуну жиберип турлачы. Бизде акча жок дегенде биз колубуз, бутубуз менен акчаны таап жөнөтөбүз. Анан ошол мындай спортивный чиновниктерден дагы мындай кичине мындай көңүл буруу мамлекет жагынан, неме правительство жагынан да көңүл буруу болуп туруш керек да бизгечи. Биз эмне биз ашып ташып аткан оокаттан же болбосо жамандыгыбыздан жасап атабызбы. Вот наоборот, когда уже помогает, жардам берип, кокуй момундай мамлекет өссүн десе, ошону кайрап колдош керек да. Кээби ошон үчүн жанагы спортко көбү жардам бергиси келбейт. Көп мен ишкерлер менен сүйлөшүп калам да десем. А мисалы Өзбекстанда, Казакстанда өзүнчө даже момундай неме түзүп алган ассоциациялар бар. Мамлекет ошол казыналар бар. Мисалы Самрук казына деп өзүнчө түзүп койгон, там миллиардный бюджет. Спортсмендерге квартирадан баштап бардыгына обеспечить турат. Не только мамлекет аркылуу. Мына биз эле былтыр эле Аю холдинг 7 квартира спортсмендерге берди. 7 батир берди. Бул эмне ашып ташкандан берип атат дейсиңерби? Аю. Ошон үчүн бияк жагында мында карап, көңүл буруп кээдечи биз кандай нерселер, мына чемпионат Азияны өткөздүк. Чоң деңгээлде өткөздүк. Мына бүгүнкү күнгө чейин бүт Азия мамлекеттеринин баардыгы айтып турат. Мына вот надо провести как Азияны өткөзүш керек чемпионатты. Мына Кыргызстанда өткөзүп коюш керек. Коноктордун бүт бардыгы айтышты. Премияларын бердик. Татынакка калып турат. Мамлекеттик кызматкерлеринен берип премия бердик. Ошолордун баардыгын мындай кичине кээде биз жака да көңүл буруп айтып мактап койсо, биз дагы мындай иштейбиз да спортко жардам берипчи. Анан мен эми аны саясат кылайын, же болбосо саясатчы болуп алып отуруп алып ар кимди жамандайын, тигиндей мындай деген ниет жок. Вот. Болгону калысы. Мен өзүм иштедим, иштеп бердим. Жаман иштедим, жакшы иштедим, жакшы иштеп бердим. Азыр пенсияда болсоң дагы мен спорт жагынан ушул мамлекетке жардам берейин деп атам. Мен өзүм үчүн эмес, ушу мамлекетке жана спортсмен балдарга жардам берейин деп жардам берип иштеп атам, жан талашып ошолор менен. Кээде өзүм дагы спортко катышып үйүп атпайм, жанагы ветерандар арасында. Бул дагы пример. Мен күрөшүп келгенден кийин биз мына ветерандар көтөрүлүп, биз барып күрөшүп келдик. Жакшынакай жетишип келдик. Жаш балдарыбыз өсө баштады. Залдар ачыла баштады. Баягында биз бир неме өткөздүк жазында. Бир чоң бир жаш кичинекей балдар арасында турнир өткөздү. Мен бара албай калдым. Мындай сырт жакта болчумун. 1200 балага катышыптыр. Түнкү саат 12ге чейин күрөштү дейт ушу кичинекей балдарчы. То есть мына спорт, күрөштүн түрлөрү, биз генетично биз күрөшкө жакыныракпыз. Ата-бабалар күрөшүп келгенде. Мына канча деген спорт залдары ачылып атат. Ошонун баарын жана меценат, ишкер балдар ачып берип атышат да. Ушул жерде спорт болсун. Айыл жергелеринде. Мына биз азыр өзүмдүн айылыма жана Кутубай деген
жакшы досум бар, ишкер, жеке ишкер. Мына жакын деле барып келдик 1 ай мурун. Айылга барып бир спорт зал салып берели деп атабыз. Ушул күрөштүн түрлөрү, анан бокс менен заниматься этсин деп. Бар эле кичинекей мында подвалный помещение жасап бергенбиз. Ошол жерден Азиялык оюндарга, Олимпиадага чейин барып келди. Ошол айылдан. Анан ошол айылдын эли суранып атты эле, ошого жасап берилди. Мына ар бир айылда спорт зал боло баштады. Бунун спорттун эң жакшы да. Көчөдө бала ар кандай немелер менен жүргөндөн көрө чыгып алып иштегени жакшы. Спорт менен машыкса бул да аябай жакшы да. Мына ошого мамлекет дагы мындай канча-мынча көз караш менен карап, чакырып, колдоо көргөзүп койсо, жөн эле жылуу сөзүн айтып койсо, биз аябай кубанып сүйүнүп калабыз. Агарбай мындай эле тиги давай чийип салып, анан тиң-тиңмите болгон болбойт да андай нерсечи. Ал чиновниктер отуруп алып спорт эмне экенин кээ бирлери билбейт. Ошол жанагырээк спорттогу жетишкендиктер эмне менен келерин билбейт. Кээ бирлер спорт эмне экенин билбегендер бар да. Алар отуруп алып анан деген өзлөрүнүн политикасын жасай берет да. Керек болсо тиги өкмөт башчысынан баштап баардык спорт менен машыгыш керек. Bir gün bir жумада 3 жолу спортко барыш керек. Ден соолугу чың адам жакшы иштеп берет. Ден соолугу жок адам деген иштей албайт ал. Ошон үчүн мына спорт менен машыгыш керек баарыбызда. Мына ушул жактарын айтып коеюн дегем. Маегизге чоң рахмат, Мелис мырза. Мындан ары дагы ушу коомдук иштер жана спорт дүйнөсүндөгү жаңылыктар боюнча биз менен бөлүшүп туруңуз. Анткени бүгүн биз ойлойм ушто буга чейин кандай эле ачык айта албайбыз. Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан да анча-мынча колдоолор болуп, негизги эле эл ичинде спортко жакшыраак көңүл бурулуп келатат. Бул биздин өлкөнүн келечегинин бир жакшы тармагы болот го деген үмүттөбүз. Ушун менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин экс-министри Мелис Турганбаев келип маек коюп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.